Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, жетекчилер. Менде чынымда азыркы темага тийиштүү эмес, бирок жалпы темага тийиштүү ушундай суроо бар да. 2003-жылы Кадамжай районунда табигый кырсык болуп бир топ үйлөрдү алып кеткен болчу. Анан ошондо өкмөт тарабынан жардам берип, жарандарыбызга 200 000 сомдон, по-моему, суда берилген болчу да. Тез көрүнбөй, билинбей эле тез эле 10 жыл өтүп кетиптир. Азыр бүгүнкү күндө аларды кубалап туруп, акчаны кайтара деп атат. Мен бир жолу сунуш кылган элем. Эгерде ошол акчаларды кечирүү жолу болсо, ошол жол менен барсак, урматтуу жолдош Кенекеев, кандай көз карашыңыз ушул боюнча? Жана айтылып кеткендей эле, ошол 200 000 сом 20 жылга берилет экен. Кандай? 2000 мына өзгөчө кырдаал ЧС жарыяланган жерде эгер ошол жабыркаса үй ремонтуна 50 000 сом, бул безвозвратный суда катары, белек катары десек болот. А эгер 200 000 алса, ал суда боюнча берилет да. Срогу 20 жылга чейин созулган. Азыркы күнгө чейин возвратность жок. Эч ким кайтарып берген эмес. Эми 20 жылда 200 000 сом ошо инфляцияны эсептеп, же башка жагын эсептегенде аз эле сумма болуп калышы мүмкүн. Анан ошо 20 жыл өткөндөн кийин бул маселени карайбыз да. Азыр эми айтып, мен сиздерге конкреттүү түрүндө сунуш берип атам. Мисал катары, көчмөндөр оюнга 2 миллиард сомду биз оңой менен сарптап атабыз. Эгерде биз өзүбүздүн жарандарга ушул алган 200 000 алар эми тойго алган эмес да, үйүнү ордуна коебуз деп алганда. Анан ошол үй курган күндөн кийин деле аларга акча таба турган шарт пайда болгон эмес. Демек ошол акчага табыш өтө кыйын болуп турат да. Мен сиздерге сунуш кылып атам. Эсептеп көргүлөчү, мүмкүнчүлүк болсо, биз ушул жерде мыйзам чегинде эле кыскартып таштасак кандай болот деген оюмда. Бул табигый кырсык. Келечекте страхование түшүш керек, көндүрүшүбүз керек элибизди. Бирок чын айтканда кыргызды ордунан жылдырыш өтө кыйын экен да. Ата бабаларыбыз ушул жерде жашайт деп, сиз 100 жолу айтсаңыз деле көчпөйт да анан. Ошондуктан ушул бюджеттен жоготууларды биз болсо болсун, ушундай нерсеге жоготууларга мен ойлоп атам, депутаттардын да каршылыгы болбойт. Өкмөткө мен сиздерге тапшырма берем, карап көрбөйсүзбү ушуну? Кечирбейли ошол акчаны? Кайтара албайсыңар, сотко бере албайсыңар, үйүн тарта албайсыңар барыбир. Келечеги жок анын кайтарылыштын. Карап көрөлү. Сунуш катары мен берип атам. Тез арада пикириңерди айткыла. Рахмат.